Кыргызстанда түрк тилин окутуу борборунун ишин жайылтуу максатында Кыргызстандагы Түркия элчилигинин билим берүү кеңешчилиги менен Талас мамлекеттик университетинин ортосунда келишим түзүлдү. Келишимге Түрк элчилигинин билим берүү кеңешчиси Харун Каржы жана Талас мамлекеттик университетинин ректору Абек Упенов кол коюшту. Talas Devlet Üniversitesi'nin rektörü bizi ziyaret etti, büyükelçiliğimizi. Üniversitede mugallim jana studentler cemaatinin Türkçe'ye bolgan kızıgusун, үйрөнүү kalosун aytты. Oşoga jaraşa biz bul jaka gelip oturabız. Buyursa 2022-23 okuu yılına karata bul jaka mugallim dayındayбыз. Türkçe mugallimi jana 50'den aşun kalooçu kurska katışuuçu bolsa 2 mugallim dayındalmakçı. Bizim negizgi maksatı şu iki bordoş өлkөнүн кызматташтыгын бекемдөө, Türkiye Respublikası katары bizden kanday salım gerek bolsa biz bütün hareketleri kılууга daýarbыз. Sayısına ulaşırsa o zaman 2 muallim. Эки тараптуу жолугушууга Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин координатору Осман Уста, Түрк окуу борборунун директору Али Кылыч катышып, алдыдагы кызматташуунун негизги максаты, пландары тууралуу сөз кылышып, окутуучулар менен пикир алышышты. Окуу корпустарындагы лабораторияларды жана түзүлө турган Түрк окуу борборунда көрүшүп, сунуштарын билдиришти. Натыйжада окуу борборун заман талабына ылайык жаңы шарттарды түзүүдө ТИКА агенттиги каржылык колдоо көрсөтөрү белгилүү болду. Öncelikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı adına Türk Kızmатташтык жана Координация агенттиги катары Талас халкын саламдайбыз, урматыбызды билдиребиз. Biz Türkçe үйрөнүүгө багытталган иш аракеттерди дайым колдоп келебиз. Ушул Türkçe үйрөтүү борборунун уюштурган Türkçe курстарын жерлеринде biz жасалгалоо жана ремонт сыяктуу колдоо көрсөтүп келебиз. Ушул жаатта Талас мамлекеттик университетине дагы долбоор колдоо ишке ашырууну пландап жатабыз. Yaptığı kurslara yaptığımız tadilat ve tefrişat çalışmalarıyla destek veriyoruz. Түрк тилин окутуу курсуна жалпы 60ка жакын студент кабыл алынат. Ал үчүн учурда каттоо иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, түрк тилин үйрөнүү боюнча окуу борборунун ачылышына мында окуган студенттер түрткү болгон. Анткени студенттер тарабынан кошумча тил үйрөнүү боюнча суроо талап жогору болуп келген. Дүйнөлүк багытта сапатка багытталган мезгил реформа. Ошондуктан биз дагы ушу Түркия мамлекетиндеги жогорку окуу жайлар менен кызматташуу үчүн албетте тил маселеси алгачкы орунду ээлейт. Топурак таануу лабораториясында ачуу маселеси болуп атат, ТИКАнын координатору. Ал үчүн биз бир нече кадамдар жасашыбыз керек. Бул дагы бирлеп кетишибиз керек. Билим сапаты, технология, эл аралык стандартка багытталган кадам. Түрк тили билебиз, кыргыз тили түрк тилине кирет. Кандайдыр бир деңгээлде биз үчүн дагы бул үйрөнүү жеңилдирээк болот деп ойлойбуз. Курс ачылганда биз азыр анализдейбиз. Себеби дегенде жаңы баштоочулар болот, улантуучулар болот. Балким алгач 1-2 группа ачылат деп атабыз. Белгилей кетсек, студенттердин сапаттуу билим алуусуна, ошондой эле кошумча тил үйрөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анткени Талас мамлекеттик университетинин алдында түрк тилин үйрөнүү боюнча окуу борбору ачылат. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары.